Мамлекеттик органдар жарандардын арыз даттанууларына токтоосуз жооп бериши керек. Мындай пикирди президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Дамир Сагынбаевди, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиевди жана кеңешчилери Жеңиш Разаков менен Асылбек Кожобековду кабыл алганда айтты. Жолугушууда Коопсуздук кеңешинин кийинки жыйынына даярдыктар жана 2018-жылдагы иш пландар талкууланды. Мамлекет башчысы Коопсуздук кеңеши буга чейин кабыл алган ички иштер органдарын реформалоо, саясий коррупцияны жоюу жана жол коопсуздугун камсыздоо сыяктуу чечимдерине ревизия жасоону жана жасалган иштерге баа берүүнү тапшырды. Премьер-министр Сапар Исаков Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин ратификациялоо боюнча өз милдетин так аткарган жок деген негизде экономика министри Артем Новиков жана бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовго сөгүш жарыялады. Ошондой эле экономика министринин орун басары Баккелде Түмөнбаевге, бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиевге катуу сөгүш берилди. 30 декабрда жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жөнүндө мыйзам долбоорун кайра карашкан. Парламент ЯЭПтин бажы кодексин 27 декабрда ратификациялаган. Анда кодекске президент кол койгон соң 15 күндөн кийин күчүнө кирет деп ката көрсөтүлгөн. Бирок Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1 январдан тартып күчүнө кириши керек. Дал ушул катаны оңдош үчүн парламент кезексиз жыйынга чогулганы эл өкүлдөрүн ачууланткан. Айрым депутаттар өкмөттөгү жооптуу аткаминерлерге чара көрүүнү талап кылышкан. Кыргызстандын ЯЭПтеги өкүлү Санжар Үмөталиев өз арызынын негизинде кызматын тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Үмөталиев ЯЭПтин бажы кодексин ратификациялоодо кетирген катасы үчүн кызматынан кетүү жөнүндө арыз жазган. Санжар Үмөталиев бир эле учурда өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары болуп иштечү. Өкмөттүн маалымат кызматы кошумчалагандай, Үмөталиев менен кошо аппараттын 3-4 кызматкери да иштен алынды. Премьер-министр Сапар Исаков улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевге Бишкек жылуулук электр борборунан чыккан түтүн абаны булгап жатат деп айтылган сындарды карап, абалды жөнгө салууну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Исаков жергиликтүү тургундардын Бишкектеги абанын булгануусу боюнча сын пикирлери адилеттүү экенин айткан. Калиевдин маалыматына караганда, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун алкагында түтүн газдарын тазалоочу жаңы блоктор курулган. Түтүн газдарынан тазалоо тутуму эл аралык стандарттарга шайкеш келет. Ошол эле маалда эски отказан агрегаттарынын абага зат бөлүп чыгышын азайтыш үчүн иликтөөлөрдү жүргүзүү жана түтүндү кошумча тазалоо боюнча долбоор иштеп чыгуу зарыл. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Маселе өткөн аптада парламентте да көтөрүлгөн. Кытай өкмөтүнүн каржылык жардамы менен Бишкек жылуулук борбору былтыр жаңыланган эле. Шаарда абанын булганышына эски автоунаалардын көбөйүшү да түрткү болгону айтылып жүрөт. 7 декабрь күнү Ысык көл районунун Боз Тери айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык көл районунун ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Натыйжада Осьминог ресторанынын жанында жайгашкан Greenhouse мейманканасынын 3-кабаты менен чатыры, Сянбан мейманканасынын алды жагы жана чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Өрттүн кесепетинен жабыр тартып, ооруканага жана тез жардам бөлүмүнө кайрылгандар болгон жок. Учурда келтирилген чыгымды тактоо жана териштирүү иштери жүрүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, өрт газ баллондордун жарылышынан чыгышы мүмкүн. Баштапкы иликтөөлөр өрт чыккан имаратта газ баллондор бар экендигин көрсөткөн. Ошондон улам газ жарылган болушу мүмкүн деген божомол каралууда.
Ала Букадагы иштан берди кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясынын өкүлү Чи Шуан Тан кызматкерлердин массалык жумуштан бошотулганы боюнча түшүндүрмө берди. Биздин компания бул кенге $200 миллион жумшады. Иштеткенден бери Маянага 958 миллион сом төлөп бердик. Жумушчулар аябай көп чыгым келтирип атат. Ошондуктан келишимди өзгөртүүнү чечтик. Акчабыз актала элек, банкрот болбош үчүн ушундай кадамдарга барып жатабыз, деди ал. Кытай компаниясынын өкүлүнүн айтымында ишкана кызматкерлердин стажына кошумча акы төлөөдөн баш тартып, тамак ашка берилчү күнүмдүк акчаны азайткан. Ошондой эле ар бир жумушчуга айлык акыдан сырткары берилчү айына 3000 сом акча берүүнү да токтотмокчу болгон. Ишкананын жетекчилиги билдиргендей, жаңы келишимге ылайык Кытайдан келген жумушчулар дагы 30%га азаймак. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Улан Рыскулов иштан берди кенин иштетүүгө Full Gold Mining компаниясына 20 жылга лицензия берилгенин, ошондуктан жумушчулар менен мөөнөтсүз келишим түзүлүшү керек экенин билдирди. 5 январда Ала Бука районундагы иштан берди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы жаңы келишим менен иштөөгө макул болбогон 370 кызматкерди жумуштан бошоткону маалымдалган. Full Gold Mining компаниясы иштан бердиде 2011 жылдан баштап иштейт.